Рахмат, Дастан Нарисбекович. Эки сунуш, анан мен письменном видеде берем да. Биринчи, азыр элдин баары, биздин жарандарыбыздын баары үйдө отурушат, суткалап, билесиздер. Анан электроэнергия боюнча азыр деген 700 киловаттка чейин бир баа, 700төн өйдө 2 эсе көтөрүлүп атпайбы? Ошонун лимитин алып койбой белеби? Ошону өкмөткө сунуштайт элем. Эркин Шамшидинович, элди да ойлош керек, туурабы? Бул бир. Экинчиси, могу тиги токтомдогу кечөөдө чоң талкуу болду, комитеттен да көп нерселер жетишпей калдык. Бирок торговляны алып салып атасыңар да. Менде бир кыска эле суроо. Кечөө эле мына биз талкууладык, сиз весенне полевые работы деп атасыңар. Эркин Шамшидинович. Запчасттарды, весенне полевые работы элдин коопсуздугун ойлоп, коронавирус деп жаптырдык. Туура, элдин коопсуздугу, улуттук коопсуздук бул ден соолук биринчи орунда. Бирок миңдеген жарандарыбыз майда чүйдө оокатты сатышып оокат кылышат. Алардын баарын чектеп салып атпайсызбы? Кичи бизнестин баары сыртта алып калып атат да. Эптеп базарга чыгып эптеп тиги 100 сом, 1000 сом бир күндө кылып ошондо оокат кылгандарды. Мындай туура эмес болуп калып атат да, бул жерде исключить этип салып турсуңар. Ошол торговляны все-таки мен ойлойм алдырбаш керек. И эгер 15-не чейин карантин болсо, кийин 15-ден кийин узартасыңарбы, узартпайсыңарбы, бирок мен ойлойм күнүмдүк турмуш, күнүмдүк оокатта ошентип 500 сомдон 1000 сом тапкан жарандарыбыз абдан көп да. Вам на всех продуктовых пакетов делать, у вас денег не хватит. Вам будет проще дать разрешение людям, чтобы они зарабатывали себе на жизнь. И мен ойлойм, торговляны бияктан ушул токтомдон чыгарып, калтырып коюш керек. Сен элге уруксат бергиле. Мамлекет баа албасак дагы өздөрү оокатын эптеп кылып, буга чейин 30 жылдан бери кылып келе жатышат да. Ошону чектетпейли, туура эмес болуп калат деп ойлойм. Урматтуу төрага, сиз мени түшүнөт болуш керексиздер. Кайрылуулар сизге да көп келип атат билем. Рахмат.